Мамлекеттик чегара бул чийин жана ошол чийин менен өтүүчү мамлекеттин территориясын аныктоочу вертикалдуу тосмо. 98, 99, 100. Şehir çegara болот, ey. Ты чуть-чуть байкал, сорана, мына, молодец, молодец. Ты чуть-чуть. Düzelet. Эй, sen чегараны жылдырып саптырсың го? Тетиги заптын түшүп ал чегечи. Ey, жинди болбочу. Анан чегара деген чегара да. Аны жылдырганга эч кимдин укугу жок. Чегаранын чийинин мыйзамсыз бузуп өтүүгө, аны өзүн билемдик менен жылдырууга эч кимдин укугу жок. Чегарадагы чыр-чатактар көбүнчө чийини чектелбеген, делимитация жана демаркацияланбаган участоктардан келип чыгат. Эки өкмөттүн ортосунда келишим кагаздары менен бекитилген чегара болмоюнча бул көйгөйлөр боло берет. Эмне үчүн дегенде алыш тартыш жерлер, белгиленбеген жерлер, чегара участоктары аябай көп. Бул эң негизги себеп бул 20 жылдан бери келаткан маселени чечилбегендикте жатат. Мурунку административдик чегара бул область болобу, область, район, сельсовет болуп турган убакытта колхоздун жерлерин бөлүшүп берген. Ал убакта чыр-чатак болгон эмес мындай Советтер Союзунун убагында. Эмне үчүн дегенде ошол чегара, административ чегара азыркы убакта мамлекеттик чегара болуп бөлүнүп атпайбы? Ошол убагында эле ушул бул колхоз мамында чега, бул жер бул колхоздуку болчу, бул сельсоветтики болчу деп ошол белгилеп кете бергенде эмгиче бул маселе чечилмек. На границе Узбекистана и Кыргызстана обстановка обострилась. Ташкент ввел ограничения на 3 пунктах пропуска. Кыргызстан в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном. Последовала эта мера за вчерашней перестрелкой на рубеже двух стран. Чегара бекен болбосо ар бир өлкө ар бир күнүн коркунуч менен кооптонуп өткөрөт. Ушул күнгө чейин коңшу Тажикстан жана Өзбекстан менен болгон Кыргызстандын чегаралары толук такталып бүтпөй, анын кесепетинен өткөн жылы эле чегарага байланышкан 30га чукул жаңжал чыкты. Ушул жылдын 11 январында болжол менен 11:30 чамасында Баткен областындагы Кыргыз-Тажик чегарасынын аймагында ок атышуу орун алды. Чырдын чыгышына Көкташ Аксай айылдарын айланып өтүүчү жолдун курулушу себеп болгон. Кыргыз бийлигинин расмий маалыматына ылайык, жолдун курулушуна тажик чегарачылары тоскоол жаратып, курал колдонушкан. Натыйжада эки тараптуу ок атуулар орун алып, 6 кыргыз чегарачы жаракат алды. Көкташ Аксай жолун куруп баштаганбыз 20 декабрдан баштап. Бүгүнкү күнгө чейин куруу иштери улантылууда. Куруп аткан жол мүмкүн Тажикстан чегарасына өтүп кетсе территориясынан да кандай кыласыңар дегенде биз айттык. Эгерде комиссия иштеп туруп анан бул Кыргызстанга кетти десе анда бизде калат. Эгер жок бул Тажикстан тарапка өтүп кетти десе биз өткөрүп беребиз. Biz anda bölök жолдагы салабыз деп туруп айттык. Айрым көз карандысы серепчилердин баамында Кыргызстан тарап салып жаткан жаңы жол коңшу Тажикстандын жарандары үчүн жайыт маселеси боюнча ыңгайсыздыктарды жаратмакчы. Андан сырткары баңгизат ташуучу жолдордун бири жабылат деп божомолдошууда. Кыргызстандын Баткен облусу. Бул аймакта коңшу Тажикстан менен чегара чийиндери такталбагандыктан жергиликтүү тургундар ортосунда түшүнбөстүктөр такайып чыгып турат. Жергиликтүү жашоочулар бул бүтпөгөн көйгөйдөн тажаганын айтышат. Чегара кызматы демилге менен чыгып өкмөткө мага да келишти, сүйлөшүп туруп ушул жерди биз тигилер жетишпей экен, ошол каражатты бизге берсеңер, биз жана инженерно-саперный взвод подразделениялар менен ушуларды
куруп ушул өзүбүз эле орнотолук, эл дагы буларга качан тозосуңар деп атат да. Биз да тынчып калат элек, эл да тынчып калат элек деп анан ошон үчүн өкмөттүн токтому чыкты. Мындан ары мына ушундай жерлердин жанагы бөлүнгөн акча бар, атайын бөлүнгөн чек ара тилкелери бар. Мына ошол жерде чек ара кызматынын атайын инженерно-саперный, инженер-технический подразделениялар ошолор чек араны баягы столбаларын, зым эме тикенек зымдарын ошолор. Окуя болгондон кийин арадан 10 күн өттү. Кыргыз-тажик чек арасы учурда Кыргызстан тарабынан жабылган. Бул жаңжалдан кийин соода катнаш токтоп, Тажикстанда күйүүчү майга болгон баанын көтөрүлгөнү байкалган. Жалпысынан аймакта абал тынч, жергиликтүү тургундар өз нугунда жашоолорун улантууда. Элдин анаятта жакшы. Райондун областан жетекчилер барып, райондук мекеме ишканалардан барып, ушу жерлерде ушу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Тажикстан менен чек ара жабык. Бирок биздин өзүбүздүн Тажикстан Кыргызстан менен өтө турган, өздөрүнүн айына өтө турган жери жабык эмес, ачык. Алар кадимкидей каттап турат мурункудай эле. Жол салынып атат азыр, жүрүп атат жол. Тажик тарап өздөрүнүн границасын карап турат, бирок азырынча эч мешает кылган жер жок. Биздин Кыргызстан тарабынан ушу жолду жүргүзүп атабыз. Чек ара чийиндерин тактоо дүйнөдө ар бир мамлекеттин таалылуу маселелеринин бири дейт адистер. Борбор Азия шартында болсо, бул маселе өзгөчө оор жана көйгөйлүү. Ошондуктан серепчилер чек араларды тактоону эртелетпесе, маселе барган сайын тереңдей берерин эскертишет. Азыркы инциденттер, чек арада болуп аткан окуялар бизди дагы жүрөгүбүзгө көйгөй салып атат. Эмне үчүн дегенде биз өз убагыбызда азыркы коңшу мамлекеттеги чек арачылардын ардагерлери дагы мен алар менен каташып сүйлөшүп турабыз. Алардын да көйгөйү ушундай болуп атпайбы? Эмне биздин өзүбүз эле балдарыбыз кагышып атса, бул туура эмес болуп атат да. Элдин дагы запкысын, элдин дагы маселесин мындай элге дагы мындай таасири тийип атат да. Негизинен чек арадагы келишпестиктер Баткен жергесинде арбын катталат. Облус Өзбекстан жана Тажикстан менен 1000 чакырымдай чектешсе, анын 70% тактала элек. Чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр мындан 10-15 жыл мурда башталганы менен кийин токтоп калган. Өткөн жылдын башында Чарбак айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох анклавындагы Кушияр айылынын жашоочулар ортосунда чыр чыккан. Кушиярлыктар Кыргыз айылына кирип келип, 30 адамды барымтага алып, бир канча унааны талкалап салганы белгилүү. Анклав бул биздин Кыргызстандын республикасынын денесинде жара, чындыгында. Бул жараны оперативно надо решать. Оперативдүү эме менен чечиш керек бул маселелерди. Бизде жогорку кеңеште комитет по обороне и безопасности. Өкмөтүбүздө бар ошондой отделдер. Бизде ошол делимитация, демаркация иштеп аткан комиссиянын иши кишилер бар, аппарат бар, иши жок, көрүнбөйт. Бул да чоң маселе, ушуну чечиш керек, тезирээк. Аларды иштетиш керек. Эмне үчүн эме алар менен тиги коңшу мамлекеттердин өкүлдөрү менен кезикпейт? Эмнеден коркот? Баары бир чечиш керек. Эгерде чечпесе, мында оперативдик убакытты узартпай чечсе, анда көйгөйлөр азаят эле да токтолот эле. Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1371 чакырым. Азыркы учурда анын такталган 1007 чакырымы бардык чек аранын 70%-ын түзөт. Калган 30% делимитация болуп элек. Коңшу мамлекет менен 400 чакырымга жакын чек ара тактала элек. Эки өлкөнүн ортосунда чек араны тактоо процессин ылдамдатуу, мындан тышкары ошол чек ара тилкелерин тез аранын ичинде аныктап туруп, жана көйгөйлүү чек ара маселелерин, жана жайыт, суу, жер маселелерин баарын КППнын иште, чек ара КППлеринин иште şu boyunca dagı uşul bir jыйынтыкка келдик. Бардыгы болуп туруп Өзбекстан менен 31 КПП экен.
Анын ичинде 15 дайыр жол тактап коюн, өкмөттөр аралык келишимде көрсөтүлгөн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин өзүңөр билесиңер, Өзбекстан менен 4 КПП темир жол КППси иштейт, анан 2 автоунаа КППси иштейт, жанагы Кадам жай менен эле Достук. Мына ушулар жөнүндө дагы ушуларды ревизия кылып, инвентаризация кылып, мүмкүн көбөйтөбүзбү же кичирейт азайтабызбы деп мына ушул боюнча дагы жумуш топ түзүлдү. Бул багытта да иштер жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө ички миграция күчү алып, бул аймактарда абал кооптуу. Өзгөчө Баткен облусундагы чек ара аймактарында жашаган кыргыз жарандары жумуш издеп борборго агылып, ал жактагы ээринсиреген үйлөр тажик туугандарга сатылып жатат. Ички миграциянын кесепети эки мамлекеттин ортосунда талаш участоктордун пайда болушуна шарт түзүүдө. Көптөн бери чечилбеген маселелердин баарын бир тобу чечилип келди, чек ара маселелери боюнча. Ошол эле учурда мисалы Тажикстан тараптар менен сүйлөшүүлөрдө биз жанагы айрым биздин жерлер, айрым үй бүлөлөр Тажикстан территориясында калып калганда кичинекей эксклав, анклав болуп, ошол эле жана Мазаиттин жери деп атабыз, 17 үй бүлө калып калган. Ошол эле жана Арык асты дейбиз, ал жерде да бир 6-7 үй бүлө калып калган. Мына ошолордун маселелерин чечиш керек болуп атат. Өткөн аптада чек араны делимитация жана демаркация боюнча вице-премьерлердин деңгээлиндеги өкмөт аралык комиссиянын жолугушуусу Тажикстанда болуп өттү. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча такталбаган чек араны аныктоо иштери Баткен облусунан башталмай болду.